Мына бүгүн 29 февраль күнү биздин Жайыл ата коомуна Үсөн байке сурак келип отурат. Сурак кележенин келгенинин себеби Үсөн байкенин апасы Жээнкүл апанын кыргызчылыгы элди дарылап, кыргызчылык менен өмүр бою балдарды көргөн, элге кызмат кылган, соолчулук жасаган, ушундай касиеттерин кармап жүргөн апа жөнүндө сурап элеже айтып берсин. Бүгүн 2020-жылы 29 февраль күнү биз Жайыл атанын коомуна келдик. Ошо мен бул Үсөндүн апасы жөнүндө айткым келет. А киши ошо балдарды карап, сырколоп калган балдарды төрөгөн аялдарды төрөтүп, ушундай элге жакшы кызмат кылчу. Ал кишини элдин баары билчү. Байфул району бүт элдин баары билчү. Мен да келин алып мындан 15 жыл мурун. Анан келин төрөй ошо апага барганбыз. Апа кармалап эле ошондо төрөдү. Да шүгүр азыр 4-5 неберем бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошо. Рахмат Суракүл апа. Мынакей азыркы учурда Суракүл апа дагы Чалда бар айылында, Панчылов району Акшола шаар апаларында дагы өзүнүн активдүүлүгүн катышып, ырдап эме кылып жүрөт. Анан кийин Райла эже баардыгы тең Панчылов районунан чыккан Алп Акын, Алыкул Осмоновдун дагы даңгазалап ырда албай калган ырларына жандуу үн берип, обону менен созуп, азыркы убакта ырдап өздөрүнүн чыгармаларын тартуулап жүрүшөт. Жана ошондой эле Жайыл ата коомуна мүчө 27 октябрь 2019 мүчө болуп, кой союп, Куран окутуп бизге келип Жайыл баатырга да тазим этип кетишкен. Анан ошону менен бирге Жайыл баатырдын жана Темиржан эненин баатырдыгын, Жайыл кыргыны мындан 250 жыл болуп, ушул жерибизди сактап калган баатырлардын дагы, апаларыбыздын дагы эрдеңен даңазалоого өздөрүнүн салымдарын кошуп жатышат. Рахмат. Үсөн байке, сиз бар болуңуз. Мынакей Суракүл эже айтып атат, мен өзүм да кыска айтып кеттим. Улуу ата мекендик согуш учурунда дагы аталарыбыз, апаларыбыз кандай кыйынчылыктарды баштарынан өткөргөн. Ошол кыйынчылыктардын аркасынан ушул күндү тилеп, ушул күндүн ошо апаларыбыздын, аталарыбыздын тилеген тилектеринин аркасы менен, берген батасы менен ушул күндү көрүп жатабыз деп жатканыбызга биз Аллага ыраазыбыз. Анан сиздин апаңызга, атаңызга дагы арбактары ыраазы болсун. Сизге да биз таазим этип отурабыз. Үсөн байке, мынакей сиздин ата энеңиз кандай болгонун баягы башкалардан уксаңыз кандай жакшы болуп атат. Райла эжедей келинди тарбиялап, андан кийин неберелери бар, кыргыз элине жанагы азыркы айтып аткан чоң чүй каналына дагы катышкан экен тылда. Оор жумуштар, ал убакта техника жок болчу, оор жумуштарды аткарып, 17 уй сааган деп атат апаны. Үсөн байкенин атасы дагы жарадар болуп келсе дагы ушунчалык оорудум деп отуруп албай, мынакей 13 баланын атасы болгон экен. Өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын рухуна таазим этебиз. Быйыл 75 улуу ата мекендик согуштун жеңгендигине 75 жыл болуп жатат. Бүт бардык дүйнө жүзү ушул майрамды буйруса, Кудай кааласа, майрамдайбыз. Жана ошондой эле Жээн бүбү апа дагы Сүйүналиев Жапынын кудагыйы болгон. Анткени алар дагы ушу Сүйүналиевдин улуу кызын Асантай деген баласына алып берип отурат. Анткени илгери абдан караштуу, тектүү жердин кызы экен деп Жапынын Ырыстай деген кызын өзүнө келин кылып жолугун салып, азыркы учурда дагы түтүн булатып жашап атышат. Үсөн байке, Райла эже, Суракүл эже, бар болуңуздар. Мына бүгүн алтындай болгон убактыңыздарды
бөлүп мына Жайыл ата коомуна келип дасторконун алып мага өзүнчө бир жоолугун алып ушундай бир жакшы кубаныч менен келип атырасыздар. Жайыл ата коомуна ким келсе мынакей дасторконубуз жайып менин колумдан келсе Куран окутуп келген адамдарды жакшылык кабыл алганга аракет кылам. Баягы кыргызда айтканда жогуна чөкпөйлү, барга көппөйлү дегендей биздин максатыбыз өтүп кеткен ата бабаларды эскерип туруу, унутпоо. Улуу ата мекенин сабызда канча небир деген жакшы биздин чыгаан эр азаматтарыбыз келбей калды, келип каза болду. Ошонун ичинен саналуу эле адамдар калып отурат. Анан баягы атам өлбөсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегендей биз дагы ошол адамдарды көрүп калган үчүн биздин парзыбыз ушул ата мекенин согушта көргөн эрдиктерин даңазалап айтып туруу, кийинки муундарга жеткирүү биздин милдетибиз деп ойлоймун. Рахмат келгениңиздерге. Келип туруңуздар.